Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Мекенчил партиясынын мүчөсү, мурдагы тарапташы Мелис Аспековдун билдирүүсүнө мурдагы жана азыркы бийлик өкүлдөрү жооп кайтарды. Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынып, күчүнө кирди. Базар коргондо мугалимдер коркутуу болуп жаткандыгын айтып, митингге чыгышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 14 майда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Луну дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Жапаров коронавирус пандемиясына каршы күрөштө Кыргызстанга берген жардам үчүн Кошмо Штаттарына ыраазычылыгын билдирди. Дональд Лу АКШ Кыргызстанга гуманитардык жардам берүүгө, COVID-19 пандемиясына каршы күрөштө жана демократиялык түзүмдөргө колгабыш кылып, кызматташууну кеңейтүүгө даяр экендигин белгиледи. АКШ президенти Джо Байден Кыргызстандагы элчи Дональд Луну мамлекеттик катчынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы кызматына дайындоо ниетин жарыялаган. Жакын арада элчи Кыргыз жергесиндеги кызматын аяктап, мекенине сапар алганы турат. Маалыматка караганда, мамлекеттик департаменттин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча бюросуна Борбор Азиянын 5 өлкөсү — Индия, Пакистан, Оогандстан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдив аралдары жана Бутан кирет. Дональд Лу АКШнын Кыргызстандагы элчиси болуп 2018 жылдын 18 сентябрында дайындалган. Садыр Жапаров Түркиянын президенти Эрдоган менен сүйлөштү. Бул тууралуу Түркиянын мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги маалымат таратты. Анда Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү жана Орозо айт майрамы менен куттуктагандыгы жазылат. Ошондой эле президенттер эки тараптуу байланыш жана аймактарды өнүктүрүү тууралуу сүйлөшүшкөн. Президент Эрдоган палестиналыктарга кол салган Израилге керектүү чара колдонуу боюнча эл аралык демилгелерде Кыргызстанды жанында көрүүнү каалагандыгын айтты деп айтылат кабарда. Эл аралык коомчулук Газадагы авал көзөмөлдөн чыгып кетеби деп тынчсызданып турат. Кремль 12 майда Орусиянын президенти Владимир Путин жана Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган эки тарап менен телефондон байланышып, ортодогу чыңалууну тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакыргандыгын кабарлаган. УКМКнын тергөө абагында отурган активист Мелис Аспеков 14 майда Фейсбуктагы баракчасына акыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо компаниясына Жээнбековдун үй бүлөсүнөн $10 миллион алганы тууралуу билдирүү жазды. Ага азыркы президент жана мурдагы президенттин өкүлдөрү жооп кайтарды. Пара талап кылган үчүн шектелип кармалган Мелис Аспеков мамлекет башчынын кадыр баркын түшүрүп, аброюна шек келтирүүгө аракет кылып жатат. Аспеков чуулгандуу жана жалган билдирүүлөрдү жасаганга көнүп алган, бирок бардык нерсенин чеги болушу керек. Калп жана жала жапкан үчүн ал мыйзам алдында жооп бериши керек, деди президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров камакта жаткан активист Мелис Аспековдун билдирүүсүнө төмөнгүчө жооп берген. Бул билдирүү карандай калп, коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыплас иштеринен алаксытып, башка жакка бурууга жандалбас уруп жатканы кимге болбосун түшүнүктүү. Бул максатта Аспеков жалган билдирүү таратып, өлкөдөгү таанымал адамдардын ысымын колдонуу жолу менен элди алаксытууга аракет кылууда. Жала жапкан үчүн аны сотко беребиз деп айтылат билдирүүдө. Канаданын жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери кумтөр кенине байланыштуу биргелешкен билдирүү таратты. Анда аталган эки өлкө Кыргызстандын маанилүү инвестициялык өнөктөшү экендиги белгиленип, тоо кен тармагына байланышкан акыркы окуяларга тынчсыздануусун билдирген. Ачык акционердик коомдор жөнүндөгү мыйзамга жана парламенттин 17 майдагы кезексиз отурумуна көз салып жатабыз. Биздин түшүнгөнүбүз боюнча 17 майда депутаттар Кумтөр Голд компаниясын улутташтыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Бирок бул окуялар Кыргызстанга түз инвестициянын келишине кесепетин тийгизет деп тынчсызданып жатабыз. Бул Кыргызстандын ансыздагы алсырап бараткан экономикасына залалын тийгизет деп жазылган билдирүүдө.
Элчиликтер Кыргызстандын министрлер кабинети менен орток пикирге келип, макулдашуулар оң натыйжа берерине ишеним артып тургандыгы белгиленген. Кумтур Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынып күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга жана жазык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы 14 майда кабарлады. 6 майда бул мыйзамдын долбоору парламентте кабыл алынган. Анда жер казынасын коргоо, экологиялык жана өнөр жай коопсуздугу боюнча талаптарды бузган, адамдардын өмүрүнө же ден соолугуна түздөн түз коркунуч келтирген ишканаларга тышкы башкаруу киргизүүнүн негиздери менен тартибин жөнгө салуучу ченемдер камтылган. Жазык кодекси убактылуу тышкы башкаруу киргизилген учурда акционердик коомдун башкаруу органдарына коюлган чектөөлөрдү бузгандыгы үчүн жоопкерчилик каралган берене менен толукталган. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтур Голд компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Эртең жогорку кеңеште президенттин катышуусу менен Кумтур маселеси дагы каралышы мүмкүн экендиги айтылууда. Бүгін 14 майда Жалал-Абад облусунун Базаркоргон шаарындагы Макаренко атындагы номер 1 мектептин мугалимдери нааразылык акциясына чыгышты. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Супубек Сариев Азаттык радиосуна билдиргендей, акцияга 30га жакын мугалим катышып, Кубанычбек Бакиров аттуу адамдан коргоону суранышты. Бакиров Кубанычбек деген блогер бир нече жолу келип коркутуп, окуучуларды мектепке киргизбей, орозо карматпай жатыпсыңар деген доомат коюп жазгандан кийин адамдар мугалимдер жаман, аларды ташбаранга алыш керек, атып салыш керек дегенге чейин барышкан. Ошондуктан бүгүн мугалимдер укугу тебеленип жаткандыгын айтып, өз укугун коргогонуна чыгышты, деди Сариев. Мугалимдердин айтымында орозо кармаган 4-класстан окуучусу мектептен эсин жоготуп жыгылып калган жана кийин орозо кармоону уланткан эмес. Анын оозун ачуусун мажбурлабаганын айткан мугалимдер интернетте Бакировдун бул окуя тууралуу маалыматы чыккандан кийин алар жөнүндө кадыр баркын тебелеген пикирлер айтылгандыгын билдиришти. Бишкекте Абай Кунанбаевдин эстелигин, Нур-Султанда Манастын эстелигин орнотуу пландалууда. Эстеликтерди орнотуу Бишкек шаарынын башкы архитектору Марат Жороев менен Казакстандын Маданият жана спорт министрлигинин Маданият жана искусство департаментинин өкүлдөрүнүн жолугушуусунда белгилүү болгон. Бишкек шаардык мэриясынын 2013 жылдын 15 ноябрындагы казак эл акыны Абайдын эстелигин орнотуу жөнүндө 345 токтому менен Бишкек шаарындагы театральный аянтынын борбордук аллеясында Абай акындын эстелигинин орду аныкталган. Эки тараптуу келишимдерди эске алуу менен Манастын эстелигин Казакстандын борбор шаары Нур-Султанда орнотуу пландаштырылууда. Жолугушууда Манастын скульптуралык композициясын орнотуу үчүн Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сынак жарыялай тургандыгын маалым болду. Эстеликтерди орнотуу ушул жылдын күз айларына пландалууда. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.